Manдар студиябызга келген сый конок менен тааныштыралы. Жазуучу, профессор, биздин сыймыктуу агайыбыз Асыкбек Омаров агай студиябыздын конок. Кутман таңыңыз менен агай. Кош келдиңиз. Рахмат. Кутман таңыңыз менен студиябызга кош келиптирсиз. Эми эң негизги бүгүнкү темабыздын суроосу ошол кыш тууралуу болмокчу. Акыркы кыш быйыл бөлөкчө болду эле деп баары мындай дүрбөлөңгө салып жаткан учуру, бирок биз мындай маалыматтарды карап чыксак, илгертен эле ушул январь айында Кыргыздын чилдеси болуп, ушундай суук кызгар дайым эле болуп келгендиги тууралуу кабар берип жатат. Бирок эл негедир быйыл башкача кабыл алып жаткандыгын көрүп жатабыз да. Сиз кандай маалымат берет элеңиз? Туура айтасыз. Негизи кыш кыргыздар биринчи бактарактарды билет. О бактарактардын күзүндө, кечкүстө үстүнөн баштап жалбырагы биринчи саргарып жок боло баштайт да, учуп. Шамалдач асты жашыл боюнча тура берет. Мына быйыл ошондой болду күзүндө. Быйыл катуу суук болот деген да. Биз Бишкекке отуруп алып Бишкекти сүйлөбөшүбүз керек, жалпы Кыргызстан боюнча. Ошону билген жалгыз ушу табигатты билген толко гана дарак болот да. Ал эмне үчүн андай болуп атат? Ылдыйлап нымы ылдый кете берет, анан ылдый жакка тамырга жеткенде тамырдан да нымды силкип жиберет. Жергечи силкип жибергенден кийин ал нымы чыгып калды да. Агер кокустан тамырдын өзүндө ным калып калчу болсо, ал тоңуп калат да, тамыр болгону жердин астына жарым метрге чейин 40 сантиметр деле жайылып тарап кетет. Ошондо тоңуп калчу болсо, жазында тоңгон тамыр нымды кайра сора албайт дагы, бакта жалбырак пайда болбойт, бүчүр пайда болбойт. Ошон үчүн ал бак куурап калат да. Ошон үчүн бакта билгенде алдын ала заранее суук болор. Билген быйыл ушундай катуу суук болоюн бүт бардык жерлерде. Эми тарыхка бир аз көз жүгүртө келсек, 41 жылдан баштап 42 жылга чейинки кышта аябай катуу суук болгон, немистер бизге кол салган жылыш. Муну эч ким унутпайт. Андан кийин Союз учурунда дагы ар бир 42 жылда ушундай цикл жүрүп турат да, ар бир 42 жылда. Андан кийин 83 менен 84 жылда аябай катуу суук болгон. Бүт мисалы үчүн Нарын районунда 2 жаш бала тоңуп өлүп калган. Бирөө остановкада, бирөө балаты кыйып келем деп тоодон тоңуп калган да. Бул 83 менен 84кө караган жыл болгон. Эми дагы 42-ни кошсок, быйыл 22 жыл менен 23 жыл быйыл болуп атат да. Как раз 42 жылда сөзсүз кайталанып турат да. Сандардын. Анан эми дагы 42-ни кошсок, 2063-төн 64кө караган жыл болот. Ошондо да катуу суук болот. Мен муну билип эле турам да, заранее. Ошондой суукта байыркы кыргыздар кантип коргонушкан, кантип сактанышкан? Агачы андан кийин кыргыздарда мындай деген кеп бар да, каңтар деп коет. О шырдакты өйдө каңтарсаңар астында чаң болот го. Ошол сыяктуу жердин астында жашаган жаныбарларды, мисалы үчүн кыргыздар көбү билбейт, каңтар. Бул жарым жыл жаныбарлар жердин астында жашайт. Вечне жашаган жылан, чычкан жердин астында жашайт. Атак жарым жыл жашаган аю, суур, бурундук, кашкулак ушулар улардын ниетин кыргыздар жеген эмес. Сасып калды депчи. Өзүнүн осурагы менен өзү тамактанат. Чөптөр менен өзүлөрү тамактанат, чыгарбайт деп ошон үчүн биздин ата бабалар эч убакта улардын этин жешкен эмес. Ушулар билген, ушул жана кантип. Мисалы үчүн эрте жазда чыкканда суурлар августтун башында эле ийинге кирип кетет, бүттү чыкпайт. Значит, кыш катуу болот да. Сөз. Мына жаныбарлардан каңтар билген да. Мына ушунда. Эми сиздин сурооңуздар бар, кыргыздар кышкысын алдын ала билип эле атайын малды союшат, соомду эртелеп союшат, ошонун чучуктарын жазашат. Жазагандан кийин аны кургатып туруп эле ундун арасына салып койчу. Халалдын кереги жок. Унга салып койсо эле тоң тура берет. Кыргыздын бир жери жакшы, өзүң балдарына бербейсиң. Бирөө конок келсе, конокку ошол чучукту салып берчү. Эң жакшы жакшы сапаты ушул да. Анан куруттарды даярдашкан, сары майларды тоңдуруп, жанагы эшки менен негизинен эшкинин
карындарын үйлөп туруп ишин тазалап туруп ошого сары майды толтурган. Ошону тоңдуруп четинен омуруп жеп коюп жата берген. Согунду болсо союп койгон. Талканы бар, уну бар дегендей бүт. Ушинтип жашап неметип чыгып кетишкен. Кыштан. Мисалы үчүн кумурсканын уясы додо болсо андан байкаса болот дейт. Пияздын кабыгы калың деп айтышат. Анан ошону туура айтасыздар. Эгер күзүндө ким пияз өстүрсө немесе сырты фиолетовый болуп калың болсо кыш катуу болот. Жердин астында жаткан өсүмдүктөрдөн ушул. Чесноктордун сыртын мындай сыйрып көрсөңөр калың болуп атпайбы? Ошол калың болгондо кыш аябай катуу болот да. Бул жердин астында ушундай табигатты заранее өлгөн. Кыргыздарчы, ата-бабаларыбыз алдын эле баамдап койгон. Жана силер айткан кумурсканын баарын додо болсо, көп болсо, мына ошондо дагы кыштын өзүнчө бир белген немеси болот да. Турна жапс учса, бийик учса деп да койчу эле го. Негизи жеңил кышты кандай эмнелер менен билет алай? Жеңил кыш мындан бир эле нерсени билип башка жана айтпадымбы? Бак шамал болгондо жалбырак баш үстүнөн баштап эле тегиз түшө берсе, анда кыш болбойт. Деги эле болбойт да. Себеби ал акырындык менен өзүнүн нымын кетире берет. Ал кыйналат. Шашып ылдый тамырына чейин түртүп ийген бактарактар эмес да. Ал шашпай жалпы жалбырактар саргара баштаган белги, бул кыштын белгиси жок деген сөз да. Мен күзүндө эле билгем, ушул быйыл кыш катуу болот. Жакшы агай, жаңы изилдөөңөр менен эме бөлүшсөңүз, социалдык тармактарда дагы активдүү жаңы маалыматтар менен бөлүшүп турасыз. Мына ошол жактан бир сүрөттү койгонсуз, эл абдан мындай талкуу кылып, алар кандай пикирлерди жаратышты. Азыр китебиңизде дагы көрүп жатабыз. Өзүңүз эми түшүндүрүп берсеңиз. Могу китепте могу сүрөт. Могу анык эле ушу сүрөт. Көлөкө тарабы Чүй кырынын ала тооркасынан. Чүй зонасынын ичиндеги. Ояғы соқылық тарап, бияғы су самыр тарап. Мына ушул жайында, июнь айларында мөңгүлөр эригенде толугу менен көргөзүп берет. Жер эне. Сиз кантип тартып алдыңыз эле? Вертолет менен үстүндө учуп баратканда. Мен начальник экспедиция байкап, окончательно биздин немебиз. Байкаганыңыз. Ушул тоо кырларында, су самырдын кырында бүтчү тети ат башы алайдын границаларында пункт полиметр. Ошолор чыгарып келип туруп, ана бияка келгенде привязка кылып ушул жерде су самырдан бүтүрчүбүз. Муну случайно эле белип алган да. Чоңураак да. Бизде интернеттен аябай көп көрүп, бизде экенин чындап көпчүлүк билчү эмес мынакей. Су самыр менен чүй. О, Манас атанын немеси да. Сүрөтү. Муну кайдан тартып алдыңыз? Бул 10-жылы 10 июнда Ошто окуя болбодубу? 10 июнда болбодубу? Мен 12-синде Жалал-Абадка баратканда, Ош 2 регионго. Барасам, мына ушул жерден өтмөккө бурулган жерден 10 километр жетпей, Манас ата чоролору менен мынакей. Ошол убакта келе атат да. Таластан Жалал-Абадка өстө келе атат. Мен ушул жерден ойладым, биз кыргыздар жеңет экенбиз өзбектерди. Жеңдик да. Нормализовать этилип калды. Турукташып калдыңыз да баа тез эле бирок чынында. Мына болсо атайын жасап койгондой эле. Атайын жасап койгон. Мен көрүнө берет ушундай нерселерчи. Анан мына болсо Мунуңуз да кызык экен абдан. Красноярскыдан Иркутскке кетип баратканда токтоп. Мен көрүнө берет, ошонун баарын неметип алам да. Анан күчүкнү сөйлөп. Биз 3 эле кетип баратканбыз. Машиналерди өткөрүп бияктыша бут үзүлүп калды. О жердечи. Арт жакта буту да бар болчу. Ит же болду, чурка баратат. Чурка баратат кадимдей эле. Анан ошол жерден 11 сериялуу эко Манас жаңыры. Бул күчүктү эмнеге байланыштырдыңыз? Ит менен, адамдын эң жакын досу болот. Ошон үчүн Байсалды сапар деп сапарыңыз Байсалды болот. Алдынан карышкы чыкса кыргыз жолубуз болот экен деп койчу. 11 сериялуу документалдуу ийгиликтүү болгон экен да демек. Мына болсо мисалы үчүн бул суу ардын иши да. Артыштан Акчийге баратканбыз жол менен. Токтот десем эле
Emне түлкү дедим да, түлкү кайсы жерде дейт. Токтот деп анан могу сүрөт тартып алдым мына. Агай, бизге мындай мен азыр бир караганда көрбөй жатам сиз. Мынакей, эки кулагы, эки көзү, мурду. Bir караш керек экен, жакшы. Тарыхый окуяда, тарыхый окуяда. Мына тартып туруп көргөзүп бердим. Мынакей. Бул жерде Жаңыл мырза тарых боюнча дүйнөсүндө бир дагы жаакерлер мындай аткан эмес. Жамбыны жерден алып ыргытканда түшкүчө 18 жолу жааны тийгизип атканда. Бул Нойгуттардын башчысы болгон да. Кыз болсо да башчысы болгон. Ана сарбагыштардын дуруусунан 3кө түлкү ошо кызга үйлөнөбүз, бирөөбүз дейт да. Бир 26-га чыгып калган. Агесте кыргыздар Карадалы деп коюшчу. Жүрө беремби мен Карадалы болуп. Мейли бирөөнүн көңүлү түз болсо турмушка чыгайын дейт да. Анан ал кезде эмес. 4-5 кылым өткөн. Азыркы учурда айылдарда гостиница жок. Аяктачы. Анан ал кезде эт талаады эле казанга бышырып ушул асканын түбүнөчү. Эт бышырып атат. Бүткөндөн кийин анан ээрди жастанып, астына көрпөшөнү коюп үстүнө чепкени жабынып алып эле жатып алчу, бүттү. Анан эттин жытына кум аягы келип калат. Келип калса анан ошол жерден атаң көрүп, канчыга келип калган турбайбы деп айтышкан да. Булардын көңүлү түз эмес турбайды анан ошол жерде. Жаа менен зоонун боорунда жашынып турган эме бүт бирден ошол жерде сарбаштардын баарын атып өлтүргөн. Бул тарых. Ошон үчүн түшкө түлкүнүн сөөгү ошол жакта калып калган. Ошол жерде көмүлүп калган. Бул факт да бүт эле нерсе. Кыргызстандын картасы. Могу Кыргызстандын картасы. Мынакей. Бул атайын эле жасап койгон сыяктуу эле го я. Неме атайын тартылган сыяктуу болуп эле. Кайсы жактан тартып алдыңыз эле муну? Бул экспедицияда жүргөн өзүбүздөн эле. Кыргызстандан тартылган экен, э? Мисалы үчүн негизи 453 айыл округунун 1960 бар. Ошонун баардык кыштактарын кыдырып чыктым да. Баскенин 212, Гөлдүн 168, Чүйдүн 347, Таластын 93 кыштактарын баарын кыдырып чыктым. Ошон баягы Кыргызстан кеп бар го. Көп баскан бут бок басат депчи. Мага көрүнө берет, бирок бок баспайм, бирок момундай нерселер көрүнө берет да мага. Жакында 3-чү жолу Монголияга сапарга барып келиптирсиз. Дагы кандай кызыктар менен бөлүшөсүз ал жактагы маалыматтар? Ушул жөнүндө мен сүрөттөрдү ала келсем жакшы болмок. Монголиянын Эрдене трассасында Улан-Батырдан чыгыш тарапта. Азыр Монголияны айтып берейин. Сухабатыр деген площадь, биздин Алатоо площадындачы. Булар бир жылда бир эле жолу майрамдашат. 24 июндан 30 июнга чейин бирден барып майрамдашат. Жаңы жылда? Жок. Июнда. Июнда. Эмне майрам болот? Наадам деген майрам. Бул эмнени майрамдашат? Иә. Эмнени майрамдашат ошондо? Улуттук майрам да. Булар жаңы жыл дегенди билбейт, 8 март дегенди билбейт, 23 февраль, 1 май, 7 ноябрь дегендерди билбейт. Бир эле майрам турбайбы? Бирден барып майрамдашат. Ошондо Соколдун часында бийигирээк жерде навестин астында монголдордун баатыры Чыңгыз хан турат. Астында Сүбүлөй менен Жебе турат. Площадь көрүнүп турат. Ошондо оң жагына кыргыздардын үч желегин илип койгон. Аны улутманга көргөзүп бүт баарысын айтып бербедим. Сол жагына монголдордун үч желегин илип койгон. Анан бир пожилой кишилер 50-60-тарга чыккандар орусча сүйлөшөт. Азыр ага чейинки жаш балдар бүт англисче сүйлөшөт, орусча билбейт. Эмне үчүн силер кытайлар чыкырдыңар, орустар чыкырдыңар, бир тилдүү буряттар чыкырдыңар, казактар чыкырдыңар, алардын желегин билбейсиңер, кыргыздардыкын илип койдуңар десем. Биз кыргыз элинен түптөлгөнбүз деп. Ошол боюнча алды китепке жазып койдум да. Монголдор кайдан түптөлгөнүнчү. Мен өзүмчө ээрип кеттим. Эмне кыларын билбейм. Сиз айтсаңыз биз ээрип кеттик. Анан ошонун батыш тарабында 53 километр Эрдене трасса бар. Ошол Эрдене трассада булар 712 гектар жерге ээн талагы эле трассанын үстүндө анан астында. Азыр тозуп туруп бүт. Чыңгыз хандын эстелигин 40 метр кылып атат. 8
800 бос үй тигип атат бетонду. Куруп атат өзү. 2000дей тоонун карагайларын алып келип тигип атышат. Анан кичинекей проточный аларчадай болгон дайра ошондон агып кирме, анан агып чыкмаган бассейн куруп койгон. 5 гектар жерге. Суу туруп калганда күнгө ысып жылуураак болуп калат да. Эстелигин аттын көчүгүнө чейин биз лифт менен чыктык. Аттын ичине кирдик. Анан эки этаждын ступенька менен уровенчелик аттын ээринен чыктык да. Ээринен чыккандан аттын жаны менен эки булактын ортосуна турган 15 киши батат да. Ушунчалык чоң, бийиктиги 40 метр. Эки ягын бүт барып көрүнүп турасың. Казбалды ошо 5 метр. Музей бар. Биз ушундай жазай алабызбы Манасты? Мээбиз жете элек бугачы. Мен ушундай кылып туруп, патент алгам. Липенко деген айылда, Жетегүз району. 220 гектар кылдым. Манастын бийиктигин 45 метр кылдым, алардыгынан рекорд избивать этиш үчүн. Андан кийин 10 метр биякта бакай, сол метр биягында кошой турат да. Артында 100 метр круглый, чоң здание, 11 метр бийиктиги. Ошонун 40 чоролор аттын үстүндө минип турат. Ошонун Ажыбай, Кырала, Сырга, Сарала деп аттарынан өйдө бит жазып чыгардым да. Анан лифт менен туристтер 10 киши көтөрүлөт. Мурдуна чейин Манастын ичине. Андан айланып туруп көзүнө чыкканда 10 киши кирет. Кайра лифт ылдый түшүп 10 киши өйдө чыгарып, 10 киши дагы сол көзүнө кирет. Сол көзүнө айнек менен көрүнүп турат. Гид айтат. Отурдуңарбы, жайгаштыңарбы дейт. Кнопканы басканда 2 минут айланат биякта карап, акырын баш. Кызыл экен абдан. 90 градус. Биякта караганда кара пол болуп калат. Кайра 2 минут биякта карап, көл болуп калат. Кайра 2 минут биякта карап, покровка карап калат. Кайра ошентип 8 минутта ушундай чыгат. Мына ушуну проекттеп атасак болот. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маегибиз абдан кызыктуу болду. Маегибизди сиздер социалдык тармактардан дагы көрсөңүздөр болот. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламат болуңуздар. Саламатта калыңыздар.